Сооронбай Шарипович, сиз көп нерселерди айтып өттүңүз эртең менен. Жана биринчи айтканыңызда, докладыңызда. Бизнестин көйгөйүн чече турган көп иш-чараларды көрүп атыптырсыздар. Эми ошол иш ашсын. Мен убактын баарын кетирип, көйгөйдүн майын айтып бербей, керектүү оюмдагы сунушту айтайын. Рас болду, Сооронбай Шарипович, сизге кантип жолуксам деп ойлоп жүрдүм эле. Мына бүгүн өзүм келип калдым ушул жерге. Эми региондорду кантип өнүктүрөбүз? Эң күчтүү регион болуш үчүн эки шарт бар. Мына эми кабыл аласыздарбы, албайсыздарбы, өзүңүздүн командаңыз менен ойлоңуз. Биринчи шарт, ошол жердеги жетекчини, ошол жердеги жергиликтүү эл шайлаш керек. Аким болобу, мэр болобу, кимиси болот. Себеби бүгүнкү күндө сиздин акимдериңиз, губернаторуңуз иждивенческий настроение менен иштеп атат. Сизге сонун отчетторду берет, сонун болуп атат деп. А самом деле андай эмес. Сиз ошондо реалдуу жагдайды ошондо көрөсүз. Экинчи шарт. Кирешеден ошол түшкөн бюджетке түшкөн акчанын бир топ бөлүгүн ошол жакта калыш керек. Эгерде биз бүгүн айтып атабыз айыл жергеси, аймактар деп. Аймактарда 60-тан ашык 70% эл ушул жакта жүрбөйбү? Кандай азапты чегип атышат. Демек, 60-тай процентин ошол жакта калыш керек деп ойлойм. Ар бир областтан, региондон 40% бияка келсе, центральный аппаратка мен ойлойм жетет. Мына ошондо жанагы реформалар ошондо башталат. Өздөрү шайласын, конкурстун негизинде мына ошондо жанагы новое мышление деген ошондо пайда болот. Новый подход деген ошондо пайда болот. Ошондо татыктуу менеджерди, жана проектеси бар, видениеси бар, программасы бар. Бул райондун, мисалы, ар бир региондун өздөрүнчө мүмкүнчүлүктөрү бар. Потенциал аябай чоң. Жалпы Кыргызстанда алсак, потенциал укмушта чоң. Сооронбай Шарипович. Реалдуу секторлор бар. Анын баарын айтканга мен убактым жетпей атат. Ошентип биз жанагы жерге настоящий хозяинды табабыз. Ошол элдин астына жооп берсин. Мына элдер могулар бир тиын жегизбейт. Ошондон анан пайда болот жанагы керектүү айыл жерде фап жок болуп атпайбы? Ушуну чече албай атпайсыздарбы, могу жерден жеткире албайсыздарбы? Зачем ал башторду? Өздөрү чечет. Фап, мектеп, бир мектептин туалети кулап калып эле жогорку кеңештин заседаниясында айтып атышат. Уят нерсе бул. Өздөрү чечет ал туалет. Райондун центрлерде жанагындай спорттук жайлар курулат. Маданият үйү курулат. Мончо курулат. Кечинде дискотека бар. Аны элдер ошо торпакка отура береби кечке үйүндө эле. Кечинде театрга барсын, концертке барсын, дискотека болсун, нормальный мончого барсын, кафеге барсын, ресторанга барсын, тамак ичсин. Мына ошондо бар, анан буяктан жанагы кадрлар ошакка барат. Райондун центрлерге, областный центрлерге. Буякта кадрларды алып бара албайт беле, тияка 6000ге, 10000ге ким барат аяка? Эч ким барбайт. Мына биз ошондон биз жанагындай механизмдер түзөбүз. Эч коркпош керек, Сооронбай Шарипович. Мына сиз бүгүн чечкиндүү кадамдарды дагы жасаңыз, баары улантыңыз. Анан ошондо бар, анан биз жанагындай самостоятельный региондорду пайда кылабыз. Мына бүт өлкөлөр ушундай өнүгүп атат. Биз мына азыр могуруки Тажикстандан калып калбайлы, Өзбекстандан калып калбайлы. А Грузия тиги монголдорду айтпай эле коелу. Мен мына бүт дүйнөсүн кыдырып жүрөм, көрүп атабыз. Ошентип анан бүт жанагы маселенин баары сиз чече албай аткан маселенин баары өздөрү автоматически чечилет. Элдер өздөрү чечилет, өздөрү. Ушулар шайласын, ушулар жооп берсин, ушулар.